Москва, я! Бүт кинодан отказ бергем. Милиционер болмокмун. Турмушта да ошондой жалжаке мейиш иштебеген бир түшүндүгү жок болгону менен. Кордогонуңуз үчүн ачуубуз келип, жинибиз келип. Не дейсиң? Суктап желем да. Кайсы фильмден эң көп гонорар алгансыз? Ана мен милицияларга кармап келип, Шунчалык көп акча табат турбайбы? жабылбайдан кала берсин. Саламатсыздарбы? Бүгүн сиздер менен студияда мен Шархан Айдарова. Бүгүн бизде белгилүү актер Аскат Сулайманов келип отурат. Саламатсызбы, Аскат? Саламатчылык. Бир учурда Айыл өкмөтү фильми менен ошол фильмдеги жаш Татынакай участковыйдын ролун ойноп, элдин эсинде калдыңыз эле. Көрсөтөм аз мен буга. Кимди-ким төө басты кылар экен. Сиз эч кимди киргизбей кайтарып туруңуз эшикти. Мен аз келиниңизге тарбия ишин жүргүзүп чыгайын. Макул алдың айтты. Ошол убакта канча жашта элеңиз? Эми ал убакта мындан 21 жыл мурун тартылган кино. Анда чын айтканда 25 жашымда болуп толуп турган кезим болчу. Андан бери канча сулар акты дегендей чын эле картай элекпиз го, бирок эми ал жашка караганда кичине улгайдык 26 жашка дегендей. Ал убакта эч нерсени биле элек кино жөнүндө, турмуш жөнүндө, театр жөнүндө эчтеке ойдо жок, эч нерсени билбей турган жаш ойнок бала элем. Азыр болсо жети баланын атасы дегендей балдарды чоңойтуп, мына эми үйлөнтөйүн деп турам. Ошол жагынан кичине өзгөрүү болбосо, анан акыл эс, тутум мурунку жаш баладай ойнок кез болбой токтолуп калганыбыз болбосо, баягы Асылбек айткандай, өзүң 70ке чыксаң деле жүрөк 18де дегендей. Айтыңызчы, Аскат мырза, азыркы учурда кайсы спектакльден же болбосо кайсы фильмдин үстүндө иштеп жатасыз? Мен азыр ошо 23-жылы аябай киного көп тартылгандыктан 24-жылы бүт кинодан отказ бергем. Съемкалардан да отказ бергем. Анан эми сиз чакырган үчүн сизди кыялбай келдим. Рахмат, албетте. Жакында эле Тагай би спектаклі ушунчалык бир аншлаг менен өттү. Биз да барып көрдүк. Сон ролду жаратыпсыз. Негизи эле спектакль өзү аябай сон болуптур. Бийик деңгээлде жакшы спектакль болуптур. Зал толтура, эл көп место жок. Билетти араң алдык дегендей. Рахмат. Моголстандын бийлигинде турганыбыз. Ошол хандыкты мына биз аркылуу курганыбыз. Ошондогу ролуңуз ушунчалык мындай ачык, жакшы рол экен. Өзүңүзгө жактыбы? Сиз айткандай, мени баары тең ошо участковыйдын ролунда, мисалы 11 милицияны ойнодум кинодо, кыргыздын киносунда. Анан жалаң ошол кичине келесорок кишини ойногон комедиялардан көрүп, ушундай болуп калыптыр да, элдин кабыл алуусу мен жөнүндө. Анан көчөдөн мисалы бирөө менен сүйлөшүп отурсаң, куудулданат, анан мен куудулданбай эмне дейсиң деп койсоң, сиз кинодо мындайсыз, анан турмушта мындай экенсиз деп таарынып калат да. Мен өзүм натурам андай эмес, кинодо ошондой ойногонум мененчи, анан алар турмушта да сиз ошондой көргүсү келет. Турмушта да ошондой жалжаке мейиш иштебеген бир дөңбайды көргүсү келет элдин баарычы. Анан турмуш башка, кино башка да. Анан мен ал ролум болсо Саидхан деген өзүңүздөр көрдүңүздөр. Тагайдын башын алганга чейин барган өзү хан болгон. Анан мага ошол ролду бергенине сүйөндүм Назымга. Назым деле айтты, Аскат, сен ушундай кинодон көрүп бер, кичине элдер башкача ойдо болуп атат. Давай мындай роль чыгарчы деп, ошон үчүн митам өтө кара мүртөз, кичинеге түшүнүгү жок, эми бирок түшүнүгү жок болгону менен ал дагы Моголстанды башкарып турган хан болгон. Бирок түшүнгүсү келбейт, түшүнүп турса да. Мен жок кылышым керек сени дегендей да. Ошондой ролду ойноп чыгарганга аракет кылдым. Анан жакшы болду, жаман болду, аны эл чечет. Ролду жакшы ойнопсуз, ушунчалык залда отурганда ошол нерсеге ишенип, Тагай бийди кордогонуңуз үчүн ачуубуз келип, жинибиз келип дегендей. Ал демек ийине жеткизип ойногондугуңуз. Ошондой болсо керек. Жүрөгүңүзгө кино жакынбы же спектакль жакыныракпы? Жүрөгүмө мага негизде спектакль көбүрөөк жакын да. Анткени кино деген бир айда тартып саласың болду да. Мен театрда
өмүр бою роль чыгарам. Өмүр бою театрда иштейм. Мен биринчи негизги жумушум ошо театрда да. Анан бул кино деле менин жумушум, мен деле ошону бүткөм. Бирок кичине экинчи орунга коем да кинону. Анткени мен театральныйды бүткөн деле ушу театр окуу жайым бүтүп, анан плюс театра и кино, и телевидение болуп бүткөнбүз биз. Анан театр деле кино экөө тең эле жүрөгүмө жакын. Мен көбүрөөк, бирок мен театрга, анткени театрда ойногондой, кинодо бир ойнойсуң, ошо бойдон калат. Театрда күндө каалагандай ойносоң, өзүңө жаккандай ойноп, элге жаккандай ойноп, оңдоп, түзөп ойной берсең болот да. Анан мен ушундай өзүм актёрмун, бир нерседен баттажайм. Мисалы сиз могуну көрдүм деп атпайсызбы? Эмки Тагай бийди келип көрсөңүз, мен кичине башкачараак деген кытмыр бирөөнү ойношум мүмкүн. Эмкиде эмне дейсиң деген бир башка бирөөнү ойноп койшум. Бул театрда положено, ойной берсең болот. Бирок ашыра чаппаш керек, конечно, өзүнүн нугунда, өзүң кандай көрсөң. Ошон үчүн мага театр көбүрөөк жакын. Актер болбосоңуз ким болмоксуз? Милиционер болмокмун. Мен башынан эле айтып жүрөм, мен өзүм негизи органдын кишиси болмокмун. Бир жездем бар. Мен кичинекей кезде формачан келгенде аябай ошол жездемди көрүп суктанчу элем да. Карачы деп форма кийип үйгө келип, мондай мен кирип келгенде элдин баары коркуп аткансып, ушундай бир элестетчү элем. Анан бирок тагдыр экен, белимди кокустатып алып, мен күрөш менен дагы эметчимин, заниматься этчимин. Анан ошо спортсмен деле болсом да ойлочу элем, бирок эми андай кыйын ашыккан спортсмен чыкпаса керек менден, бирок жакшы милиция чыкмак, өзүмдү билем. Анан нагылыймын дегендейчи. Анан эме ошентип болбой калдык, иши кылып белим ооруп, анан актерскийге өткөнгө туура келди. Анткени актерскийде деле спорт менен чогулуп жүрчүмүн, 6 класстан баштап театрда деле иштеп аттым, кичинекей балдарды ойноп. Анан кийин уже 11 класста Манастын 1000 жылдыгын өткөрүп, Манас атанын 1000 жылдыгы болуп, биз спектакль коюп барганбыз. Ошондо лучший детский ролду алгам. Эң биринчи жолу. Ошол мага мотивация болду окшойт. Болду, мындан кийин актер болом деп. Анткени элдин баары кол чаап, эми ошондо азыр ойлосом жана хрустальный кичинекей эле конфетница мага ошол тим эле бир алтын медаль алгандай болгон да. Анан ошол мотивация болду окшойт. Чоң стимул болуптур да. Кино жаатындагы өзүңүзгө эң жаккан ролуңуз кайсы? Эми мындай да, кинону бул жагат, бул жакпайт деп бөлө албайм. Анткени 9 ай толгонуп бала төрөгөндөй эле аял заты. Ал кино чыгыш үчүн ойлоносуң, иштейсиң, окуйсуң, жаттайсың. Анан жаман болбосо экен деп ошого тартыласың. Анан жаман болот. Элдер айтат, бул киноң нито болуп калыптыр, тигинин нито болуп калыптыр, бул жакшы болуптур деп. Бирок мен антип бөлө албайм да. Элге нито болсо дагы ага кан жанымды берип, ошончо убактымды берип, тердеп кургап иштеп чыгарган ролум. Ошон үчүн мен жаман жакшы деп бөлө албайм. Бар эми начарыраак, мурунку жаш кезде тартылган кинолор бар эми, бирок аларды айтсаң дагы анан аны тарткан кишилер, ошол жакта чогуу ойногон кишилер таарынат дегендей. Ошон үчүн жабылбай бойдон кала берсин дегендей. Бала кезде кыялдар болот эмеспи? Бала кезде чоңойгондо мен мондай болом, же болбосо бул кесиптин ээси болом деген ошондой кыялдарыңыз орундалдыбы? Ооба, мен ошо айтып атпайм, 6 классымдан баштап же милиционер, же актер болом дечим. Милиционер уже болбой калдым, уже актер болом деп. Менин мамам тукумуңда артист жок. Атаңдыкында да меникинде да сенден артист чыкмагыла деп такыр кое бербей койгон. Анан мен үйдөн качып кетип, бир досумдукунда жашап, анан мени милицияларга кармап келип, мамам милицияларга барып, жок, каяка качып кетти деп. Анан ошондо милициялар болду, эми качпа, сүйлөш деп, анан макул деп үйдө отурганда милициялар кеткенде мамам айткан, мен сени жакшы эле милиция болсун, жакшы киши болсун дедим, сен артист болом дедиң. Артист эми өзүң боло бер. Кийин мага претензияң болбосун деди да.
Анткени ал убакта билбейм, артисттер жана 6-7 айлап гастролдо талаа түздү билбей, үй бүлөсүн карабай эле ошентип жүргөн кез болчу. Анан азыркы конуп жайлоолордо талааларда. Азыркыдай момент болот деп мамам деле ойлобосо керек. Кийин бирок мен Алматаны бүтүп келгенде көрүп, мен ойногон спектакльдерди көрүп, ыйлап, күлүп дегендей мен трагедиясындагы, комедиясында ойноп келгем. Кийин үйгө келгенде айттым, мен балам тагдырыңа балта чаап алмак экен, мен актер болом десең, эми боло бер. Көзүм жетти, сенден жакшы актер чыгат деп анан кийин батасын берген. Эгер жашыруун болбосо, кайсы фильмден эң көп гонорар алгансыз? Билбейм, эми аны айтыш деле өтө чоң Суммасын айтпай эле коюңуз. Мисалы мен 2007-жылы эң чоң гонорар ошол кезде үй салып аткам. Үйүмдү прям бүтүрбөсөм дагы 80% бүтүргөнгө акча жеткендей акча алган. Ошо Теңири деген француздардын проектси болгон. Ошолордон жакшы алгам. Ал кино Кыргызстанда көрсөтүлдү эле? Андан кийин ал кино Кыргызстанда бир эле жолу көрсөтүлдү, ал бирок Франциянын проекти болчу. Жана Чыңгыз Айтматовдун Жамиля повести болду, ошонун негизинде тартылган кино болчу, бирок француздар тарткан да. Ошондон анан азыркылардан эми айта албайм, акыркылардан Палчандыкы көп болду го дейм. Таңқасаға мазызтау! Анан эми айтпай эле коюн канча экен. Белгилүү актер Аскат Сулаймановдун фильмдерге тартуу учурундагы берилген талабы кандай? Ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Эми аны жалпы журтка айта албайм. Анын менеджерим бар, ошол барып сүйлөшөт эң биринчи, мисалы чакырганда. Телефондордун баары ошондо, тиги байланыш телефондор. Мен баягы Инстаграмга мисалы ошонун телефонун койгом, Ислам деген жигит. Ал биринчи барып сценарийди окуйбуз, сценарийге макул болсом, экөөбүздүн коюлган эмебиз бар. Мынча сомдон күнүнө, анан эми ушундай нерселер бар. Мисалы күнүнө 3 маал тамак болуш керек, чеге турган тамекиси болуш керек деген сыяктуу. Анан жүрө турган машинеси болуш керек. Жок, биз машинебиз менен бара турган болсок күнүнө мынчадан бензин күйүш керек деген баары мурункудай эмес. Азыр эптеп келдиң, тартылдың, кеттиң эмес, аякта баары жазылат. Жакшы. Демек, алдыга жылуу бар экен да. Бар, бизде Кудайга шүгүр болуп калды, кыргыз киносу жакшы. Азыркы учурда жаш актердун тапкан маянасы менен жашоого мүмкүнбү? Азыркы зарплатабыз аябай чоң деп айта албайм. Бирок мурункуга караганда Кудайга шүгүр болуп калды. Мисалы, мурун бизде 2000-3000 айлык алган актерлор бар болчу. Даже мына мен бүтүп келгенде 430 сом зарплата алчумун мен. Жакын күнгө чейин эле көтөрүлгөн жок. Мына президент келгени 100% дагы көтөрүп берди. Эми Кудай буйрса дагы көтөрөт деп атат. Анысы оозубузга май деп атабыз, дагы көтөрсө. Эми мындай да, бизде элдин баары эле ушу артисттер бай деп ойлойт да, жөн эле жер менен баспай калган булар деп. Кинодон киного чыгып атасың дейт. Киного түшсөң ал 1 айда тартылып бүттү. Аны сен көрүп атасың, 1 айда алдым акча бүттү түгөнөт да, ал резинка эмес да, чоюлуп кете бергендечи. Ана элдер ойлойт жөн эле силер байсыңар, анан силер деле мынтей бересиңер деп элечи. Зарплата мисалы меники азыр 20 000 сом. Мен общий выслуга лет менен 26 жылда иштеп койдум уже. Эмгек сиңирип коюпсуз да. Эмгек сиңиргенден эл артисти деле болсок болмок уже. Бирок эмгек сиңирген деле бери элек азырчы. Эми кеп анда эмес, бияктан баягы таттанбай эле коеюн. Мүмкүн биздин көрсөтүүдөн кийин кимдир бирөөлөрдүн кулагына жетип мүмкүн алып каларсыз. Кудай буйрса оозубузга май, анда майлап берем деп коесуң. Буйрса. Эми просто илгеркилер ушундай экен, 30 жашка чейин бүт баары заслуга менен алган уже. Анан мен 46-дамын мисалы. 40-45 жашка чейин уже народный болушкан буларчы. Азыр мына биз 46-га чыктык, заслуга элекпиз. Анан эптеп-септеп 50-лөргө барып заслуга алсак,
Андан ары биз өлүп калгандан кийин посмертно деп анан эл артысын бере билбейм. Иши кылып анан элдер ушундай ойлойт. Биз деген артыбызды билгизгибиз келбейт элгечи. Бизде жашоо жакшы деп. Негизи богатые тоже плачут деген бар да. ооба ооба. Анан еще кедейдикинен жаман плачут. Кедейимди деп ойлойт. Жок деген, кийим жок, нан жок, өлүңдү көрөйүн, эртең тапсам болот эле дейт. Байлаганда миллиардым кетип атат. Эртең мени камап салса кандай кылам? Мончасын берип чыгып качсамбы деген ойлор менен жашайт аларчы. Зачем? Андан көрөк бизде жашаган жакшы болот бирче. Эркин жашоо. Эркин жашоо. Эшигиң ачык, коркпойсуң. Качан тыкылдатып кетет дегилер, чыкпайсыңдар деп. Баардык нерсенин эки тарабы болот эмеспи? Конечно, анан ошон үчүн зарплатабыз азыр жакшы болуп калды мурункуга караганда. Эми дагы жакшы болсо, мисалы Казакстанга эле салыштырганда 3 эле саат ортобуз Алмата менен. Менин курсташтарым $700-800, азыр $1000 алышат. Уже заслуга алгандар. Биздикини эсептесең, айткандан уяласың аларгачы. Силер канча зарплата аласыңар дейт. Жетет бизге деп коебуз. Не кыласың аны депчи. Уяласың анткени алардын жарымын албай атпайбыз бизчи. Биздики $300 жетпей атпайбы. Бир күндүк съемкабы? Жок, театрда 1 айлык. 1 айлык айлыкпы? Айлык. Ошого айтып атпаймынбы? Анан атак жакшы эле. $300 чындыгында аз да. Азыркы тарапта анан тиги орточо айлык 24.000 деп салганда баягы мен таң калдым. Кайсы айлык менен эсептеп атышат? Мен мына канча жылдан бери иштеп атып эле 24.000 албайм, анан орточо айлык 24.000 деп салганда жанагылар менен эсептейт окшойт. Менин оюм бир $2,000-3,000 алган айлыктар менен анан жана вахтада отургандар 4,000-5,000 алат го. 10,000 деп кой, ошолор менен эсептейт окшойт мындай орточо айлык деп. Жанагы элдин көбү орточо айлык андай албайт. Азыркы айтып отурган сөзүңүзгө караганда, негизи эле биздин Кыргызстанда маданият жаатында эмгектенген адамдар көп бааланбайт да, демек туурабы? Бааланбайт. Мисалы милицияга, врачтарга үй салынып атат деп каласың. Маданият адамдарына Советтер Союзу таркаганда салынбай калган, ошо Советтер Союзу багында акыры, по-моему, акыркы жылдар алып калгандар бар бизде театрда иштегендер. Алар деле уже 50ден ашып 60ка келип калышты. Андан кийин салына элек. Анан эң биринчи эле ошо биринчи эле болсо маданиятка чуркайт. Ооба. Башка конок келсе, шос болгондо маданият батыраак чыккыла, ырдагыла, бийлегиле, алып баргыла, гүлдөткүлө биз жыргап атабыз. Анан эле алар кеткенде унутуп калат бар. Эмне кылсаң ошо болчандар. Ошону күйөм да, ошону лучше кой. Булар эмгек кылып атат, эл келгенде ушулар тозуп атат. Кой, мындай кылалы, мынтип берели. Хотя бы мурункудай бесплатный үй бербесек дагы ипотекага, госипотекага кошолу деп. Мен баягы госипотека демек турсун, сурасам, кой мен өлгөндө жетпесем, мен тиги эмем жетпейт экен. Талаптарына коюлган талаптары, очередь. Канча киши деле билбейм, иштейби. Бизде негизи гостукун өзүнчө кылып койсо болмок. Могу зарплата алгандар театрда эртеден бери жүрөт, кой. Азыркы айткан жообуңуздан улам жанагы эске келип турат. Манас Бердибековдун аткарган интермеси бар эле го, интермеде. Рухун духун көтөргөнү келдик деп анан айыл өкмөтүбү, башчыбы ташка чыгарып ырдатып коебу деп. Ырдатып өткөндөн кийин кереги жок, кууп жибер деп ошол нерсе эске келип атат. Ошондой сыяктуу да. Азыркы режиссерлордон кимди баалайсыз? Театральный же киного? Театр жагынан деле, кино жагынан деле. Театр жагынан эми азыр Кудайга шүгүр жаштардан жакшылары көп келет атат. Мен эми бирөөсүн айтсам азыр бирөөсү таарынат, ошон үчүн в общем жаштар деп коеюнчу. Эми аксакалдар деле таарынбасын, алардын эми койгон убагында жакшы спектакльдер бар болчу, бирок эми заман өзгөрөт экен, бирөө аркасынан жаңы муун келет экен дегенде, азыркы жаңы муунду спектакльдерди коюп жүргөн, мисалы мен эле башка театрды айтпайын, өзүбүздүн театрдан Назым Мендебайыров, ал киши деле 50дөн өттү. Эркин Эгембердиев, ким? Адыл Болорбеков. Ушул жакшы азыр балдар көп. Арнис
Кыдырмыш жан коюп атат эртештикти, мына Кудай буйрса жакында барабыз. Мен бая күнү Черновойун көрүп келдим. Аябай жакшы спектакль болчу да. Эртештикти көрөлү деп күтүп атасыз. Ошо Кудай буйрса жакында премьерасы болот. Ошону барып көрүш керек. Тоже мындай башкача бийлер менен пластика аркылуу коюлуп тур. Эми эртештик өзү жомок да негизичи. Баягы анан ошого кандай болуп калат деп мен кичине чочулуп аткам, бирок мындай решениясын жакшы кылыптыр. Бийлер менен Чертиң шаар Мамыттар жанагы коюн эмелер менен сонун кылып иш кылып решение. Ошол баары жаштар да, жаңы келаткан режиссерлор да. Андан сырткары деле биздин башка театрларда жаңы жакшы жаштар көп. Негизи эле азыр спектакльдер көп коюлуп, кинолор көп тартылып, мурунку учурга караганда. Залга эл толуп, кадимкидей эл маданиятка көбүрөөк көңүл буруп калды мурунка караганда, туурабы? Ошол нерсе кубантат. Ошону көрүп мен өзүмчө кубанып, сүйүнүч пайда болот да. Демек, эл ушинтип келе берсе, жакшы спектакльдер, кинолор тартыла берсе, барып элдин маданияты көтөрүлсө керек. Ошондой эле да. Мисалы, элдин маданияты көтөрүлүш үчүн биринчиден маданиятка көңүл бурса, Ооба. маданиятты көтөрсө, анан эл маданиятты көрүп, анан маданияттуу болот да. Анан маданияты жок эл болбойт деп коет, маданиятка көңүл бурулбайт, эл каяктан маданияттуу болот. Ошончолук жанагындай кинолорду, ошондой спектакльдерди тартып көрсөтүп элге, андай эмес, мындай болот. Мисалы жана Таксыр деген биз өзүмдү мактагандык эмес, башыман өткөн окуя. Таксыр деген кино бүткөндөн кийин мага көп киши чалды. Чоң рахмат Аскат, мына ушундай кинолор тарткыла. Ушундай спектакльдерди койгула. Биз чыкканда бири-бирибизден кечирим сурадык. Мен деген кристально чистый адаммын. Ушунчабы? Мен кечирим сурабадым. Уурдаган нерселердин баардыгын кайтарып бериш керек. Мамлекеттенби же элденби? Айырмасы бар. Бирөө чалат, бышактап алыптыр. Эмне ичип алдың беле десем, жок, сопсомун. Айылга баратам дейт. Эмнеге десем, ата-энемден кечирим сураган дейт. Эмне кылдың эле десем, эчтеке деле кылган эмесмин, просто барып кечирим сурап коеюн дейт. Эмне деген катуу таасир эткен. Катуу таасир эткен да. Вот ошон үчүн ошондой бул искусство адам качан таасирленет? Если искусствода акча болуп, ошондой кинолор тартылып, ошондой спектакльдер коюлуп турса, эл көрөт, ичине таасирленет. Анан артистиңдин өзүнүн акчасы жок болуп, кое турчу дейт да спектаклиң, мен аны ойногон эмес, буякта кичине балдарыма окут кылайын деп башка жумушка кетип калгандар ошо. Режиссер болуп, кино жаратуу оюңузда барбы? Мен 2 кино тарткам, 3 кино. Акчанын аздыгынан кичине ал кинолорубуз жакшы болбой калды. Кинону сценарий биринчиден жакшы болуш керек. Анан экинчиден акчасы жакшы болсо, кино ошондой жакшы чыгат да. Анан мен оюм бар. Жакында ошо даярданып атабыз. Бул секрет болуп турсун. Бир азыр спонсорлорду издеп атабыз. Ошолор даяр болсо, анан бир жакшы кино тарталы деген оюбуз бар. Жазылып бүттүп атат, Кудай буйрса сценарий. Театр жагында оюм бар, бирок театрда театральный режиссер болбосоң, если ошону бүтпөсөң, коюш кыйын. Анткени аякта баары документация. Бул эмне үчүн бүтө элек бүтпөй жатып режиссер болуп атат деп. Жакшы көзүнө жеткирип, мондай спектакль кое алам, мен мондай кассовый кылам, мен акча табам театрга ушул спектакль менен дей турган болсоң, сүйлөшсө болот. Антип деле коюшса болот. Бирок желательно театральный режиссер аны бүтүш керек да. Негизи бир спектакльди коюш үчүн канча каражат сарпталат? Жакшы спектакльге. Мисалы, мындай да, современный спектакльге аз кетет. А жанагындай тарыхый, жанагы Тагай би, Боронбай би, мисалы жана баатырлардын кийими, чокпуттары эле аябай кымбат да. Анан жанагы занавескалар, музыкаларды жаңы жаздырыш керек. Ошон үчүн аяк кымбат болот. Жанагындай миллион, 3 миллион, 4 миллионго чейин кирип кетиши мүмкүн анткени андай спектакльдерге. А жанагындай современныйларга аз эле кетет. Анткени современный кандайдын кереги жок. Повседневный кийимдер, азыркы музыкалар эле болгон үчүн да. Башка мамлекеттерге чакыруулар болуп турабы негизи? Биздин актерлорго, жеке сизге, же мүмкүн башкаларга? Мисалы, айтып атпайм, мен Казакстанга бир 4 жолу тартылып келдим. Барып. Россияга главный ролго Псих деген бир
кино тартылмак ошо психти ойногону. Псих деген кандай жана жинди эмес. Кара мүртөз, эч кимди аябаган, психованный киши. Мааниси боюнча. Ошондой кишини ойномокмун. Менин бактыма жараша ковид чыгып жаап салбады, учал. Мына уже бүт контракттары кол коюлуп, макул деп через телефон сүйлөшүп аттык. Бүттү, хорошо. Мына эртең учам, эртең эмес, бир жумадан учам деп атканда дүп чапкады. Мен мынтип калдым да. Учуп кетип калсам болмок экен деп. Бирок учуп кетип калганда аякта 3 жыл жатып калсам деп ойлоп эле. Баягы эшикти ачпай коюпту. Анан негизи андан кийин уже чыга башташпады. Учуп кеткенде эле анткени 8 сериялуу кино болчу. Гонорар да жакшы болчу аябай. Ошого барбай калдым. Андан сырткары эми Россияга биздин балдар көп барып келди, ойноп келишти. Анвар Осмонов деген балабыз бир Курал Чокоевчу экөө барып бир чоң киного проектке тартылып келди. Жолдошбек Жанжигит, жанагы Улан Өмүралиевдер тоже кайсы бир чет мамлекетке, эмеге, Европага барып тоже тартылып келишти. Андай чакыруулар көп эле болот, бирок биздин мамлекет кичирээктенби, биздин кинолорду көп жерге чыкпагандыктанбы, просто случайно көрүп калып эле чакырбаса, Биздин актерлор көп таанышпайт. биздин актерлорду көп тааныбайт да. Чын эле ал үчүн башка мамлекеттер тааныш үчүн дүйнөлүк деңгээлдеги бийик кинолорду тартып элге чыгарыш керек да туурабы? Ооба, Бизде ошондой. андай жок да боло элек Бизде ошондой боло элек. Кандай ойлойсуз, келечекте ошондой деңгээлге жетебизби? Үмүттүн шооласы үзүлбөйт деп коет. Үмүт үзбөш керек. Үмүт үзбөй жашаган жакшы болот. Мына Кыргызстаныбыз оңолот, Кудай буйрса деп атабыз. Оңолуп келатат го кичинеден. Мындай бир шактан болсо да алдыга жылып келатабыз, артка кетпейчи. Ошол сыяктуу кыргыз киносу деле оңолгондон оңолуп, жылдан жылга требованиялары башкача болуп. Мисалы азыр 5 жыл мурунку кинону көрсөң күлөсүң кадимгидейчи. Чын эле ушунда тартылып турбуз депчи. Азыркы көз караш менен карасаң ал эски көз караш. 5 жылда кыргыз кино ушундай өзгөрдү, прям ушу жана режиссер деген боюнча жаш балдар чыкты. Жаңы көз караш менен жаш балдар ооба. Анан алардын көз карашы менен мынтип жүрүп отурсак, Кудай буйрса чоң кинолорго жетишкен аракет кылабыз. Мисалы, могу Бейиш энен таманын алдында деген 7 мамлекеттин тилине которулду деп угуп атам. Уже Казакстанда көрсөтүлүп аттыр, мен TikTok'тон көрдүм. Эмне үчүн андай болбош керек? Казакстанда эл кандай барып атыптыр? Мен бир эле ошо TikTok'тон көрдүм, мындай элдер бир ыйлап отурган жерин. Так мындай көп көргөн жокмун. Жаңы эле барып турал деле. Ошол 7 мамлекетке көрсөтүлгөндүн өзү эле бул утуш болуп эсептелет. Могу кыргыздар мындай кино тартат экен деп. Ошолор эле чакырсынчы. Мейли калган Голливудту тим эле коелу. Голливудка биздин балдар барса мейли, биз барбайлы. Ошолор эле кошуна могу Казакстан, Өзбекстан, Түркменистан ошолордун эле кино индустриясына кирип алат. Чогуу. Россияны айтып кой, бирок Россия чогуу бир алака, береке алып катнаш бар да. Ошол сыяктуу чоң мамлекет. Биз өзүбүз негизи кичинекей мамлекет, калкыбыз аз да. Канчалык эл калкы көп болгон сайын ошончолук требованиясы көп, акчасы көп. Мисалы, мен уялбай эле айтам казак курсташтарыма. Элиңердин калкы көп болуп эле бактыңар бар да депчи. Анткени мындай да 6 миллион эл биздики. Ошонун 3,5 миллиону башка тили буурулар болсо, мисалы, канча 80ден ашык мамлекеттин адамдары жашайт да бизде. Ошонун мейли 4 миллиону кыргыздар, анын 1,5 миллиону сыртта жүрөт, ошонун 3 миллиону биякта, ошонун да миллиону көрбөйт кинону. Бир 100 миңи көрсө көрдү, 100 миңи көргөн үчүн ушундай жашап кичине эл менен катышып алака береке кылып атабыз. Мамлекетиң канчалык чоң болуп, канчалык элиң көп болсо, ошончолук кинону көргөн көп болот, ошончолук бай болот. Мисалы, мен кичине жашыраак кезимде Саша Безруковдун үйүн көрсөтүп, машинесин көрсөткөндө мен таң калгам. Биз 430 сом зарплата алып жүргөн кезибизде Россиянын артисттери ушундай. Муну мен тоого менем, муну көчөгө менем, муну конокко менем, муну балдар менен чыкканда менем деп машинесин көрсөтсө оозум ачылган.
Биз анда машина эмес мы деген тамгага жете элек кез болчу да. Туура. Сиз айтмакчы ошол Безруковдун ошол байлыгын, үйүн, жашоосун көрсөткөндөн кийин кайсы бир жаш актриса, атын айтпай эле коеюн, актерлор ушунчалык көп акча табат турбайбы, ушунчалык бай болушат турбайбы деп актриса болгон экен. Ошол сиздин айткан. Негизи ал мындай да, бул соцсеттин баары сырткы дүйнөнү гана көрсөтөт. Элдер даже кээ бирөө уят болот, эй сен кайсы машина көтөрүп алгансың, мондай эле машина менен жүрбөдүң беле депчи. Азыр алдай албайсың элди. Мен азыр бир Bugatti, Ferrari'nin жанына барып, мен алдым дейинчи. Атаң башы дейт. Баягы эле машинаңды айдачы депчи. Ишенбейт. Анткени андай акча 300-500 миң долларга мен ала албайм машина. Бул Кыргызстанда мен деген бизнесмендер албаса, аны актерлор ала албайт да. Бул ачык айкын белгилүү. Ошон үчүн баягы ал сырткы дүйнөдө мен Дубайдамын деп койсо эле, ал Дубайга минип өлүп кетти, байкушум кыйналып кетти, реклама кылып атып кетти, кандай кылып кетти. Мигрант болуп кетти Дештеген кетти. Баягы жок эмес, бар такыр эле кедей кылып салбайынчы. Ылдыйдан өйдүрөөк бир орто жашайт го дейм. Анан ортодон өйдөсү деле жок да, чынын айтканда. Мындай мен момча бизнесим бар деген көрүлүктүн ичинде ушундай актерлор. Негизи бизнес жолуна түшүп көрдүңүзбү? Бир байкаштырып дегендей. Магазин ачып көргөнбүз. Мындан 10 жыл мурун. Ошол акчамды дагы эле ала албай жүрөм го. Бизге болбойт экен, ал бизнести кылчу киши кылат экен. Демек шыңыз жок экен да. Анан ушунчолук эми актердук жолуңуз дагы бир элдин эсинде калган, өзүңүздүн эсиңизде калган бир күлкүлүү окуяларды айта кетпейсизби? Жашоодо бир мен өзүм жашоомдо эмес, мен менен чогуу иштеген ошо Марат Назымдардын раматтылык Марат Козыкеев, анан Назым Мендебаев экөө. Илгери ага чейин деле агалар ойноптур, бирок ушул экөө оюнду аягына чыгарды да иши. Биз угуп алып аябай күлгөнбүз. Мындай оюн экөө мелдешет. Бир эле жолу айтмай бирок. Зыяным жок эч кимге дейт бирөө. Экинчиси жамбашын чаап ква деп секириш керек да. Бирок экөө бири-бирден эле айтканга убагы бар. Ошону дагы таамайлап маңдайып келип туруп анан кыла албай калган жерден айтыш керек да. Эгер кыла албай калса эмне болот? Кыла албай калса ошого мелдешет. Мисалы, илгеркилер ушинтип мелдешишкен. Бир ящик арак, бир кой, же бир жылкы дешипчи, анан ошентип мелдешет дагы. Оюн башталат. Бир күн эле бизде Авансцена деп коет театрдын алдында кичинекей оркестр отурган яма бар да, ошонун оркестровый яманын жанында тиги Марат келип туруп, эрте өчкөн жылдыз деген Султан Ибраимовду атып кеткен жана 80-жылы көлдөн атпады беле. Ошонун окуясын ойноп атып, аякта күлгөнгө болбойт, тамашалаганга болбойт. Ошо жалгыз эле бир мондай пистолет деп коет жактан. Сага эле учту итилип калган жер кып караң. Элдин баары көңүлү сенде да. Ошондо КГБ каякта, милиция кызматкерлери кайда, атамды атып кеткенде эмне үчүн жакында охранасы жок болчу? Я деп элге кыйкырган жери бар. Настроениясы түшүп, могу документтер деп, мунун баары жасалма деп чачкан жери бар. Ошону айткан ат эле Назым алдынан чуркап барыптыр. Марат, зыяным жок эч кимге дейт. Элестеп тиги атасынын өлгөнүн момтип монолог айтып атат. Зыяным жок эч кимге дегенде эле тиги Марат монтетти. Кыла албайм дейт да. Десе кыла албасаң бүт тутуласың. Зыяным жок эч кимге. Ал элге кылбайт, Маратка кылат. Эл буякта отурат, ана Марат моягынан сүйлөйт. Деп туруп Марат караңгыга чыгып жасап коеюн деп, караңгыга секирсем дейт. Жанагы уч кайра магам деп ал коолаш керек да театрда. Каяка бассачы. Эмне кыларын билбей калып, эми кымбат мелдешкенбиз дейт. Андай акча жок кез дейт. Ква, я дедим дейт. Кайда десем эле эл түшүнбөй калды дейт. Эмне болгон ква аякта деп. Ал тиги оюнду билбейт да. Ошентип анан эптеп кутулдум дейт. Тили угуп аябай анан Назымдын убагы келет да. Назым илгери Кожо жаш деген спектакль бар экен бизде. Биз аны көрбөй калдык. Ошону эликтерди ойнойт эткенде эликти бир-бирден атып атат дейт. Кожо жаш чыгып алып анан Назым барып өлөп элик болуп анан
Muğaliça degan at salып жұмшағырақ жығылайын деп Назымдың үстіне барып жатып өледі алдағыч. Ошентсе эле анан Марат жанына барып туруп, сахнаның четинен зыяным жок эчкимге дейт. Уже турбаш керек да, эликтер өлүп жатат. Тиги кожо жаш эмесин айтып атат монологун. Деп тиги Замир байка монологду айтып атса. Назым бирөө түрүлө баштады дейт жана эликтердинчи. Кайчычы мындай түшүнүктүү деп эле мындай жаткырып эле ордунан эликтирип эле ква деп туруп койгон режиссер көрүп алып кыйкырып өкүрүктөйт. Чыгарам эмне болгон Назым ква каяктагы ква деп анан ал агай мурунку агай да билет экен да. Ошол оюнду кайра баштадыңарбы? Ал оюн үчүн талай актер чыккан могу театрдан. Ойнобогула аны. Кечирим сурап болду, биз ойнобойбуз, кечирип койгулашты, анан калыптыр да. Анысы кандай зыяны жок эчкимге дегенде ква деген ошондой илгери аябай катуу Бул оюн. өзү кайдан келген оюн? Билбейм, илгеркилер ойночу экен ошо. Анан кийин биз ойнойбуз деп аракет кылдык, андай. Оюнду маркын кетирип койчу да экенбиз, анткени ал убакта элдин мышлениясы ошондой. Лишний бирдемени кошпош керек, эл көрүп отуруп. Азыр бирдемени ойноп барат, ква деп өтүп кетсең, ушундай койгон турбай деп калат да. Ошон үчүн азыркыга бул не соответствует да, илгери жакшы кызыктуу ой. Илгерки агалардыкын көрсөңөр, директорлор чыгарабыз деп түшүндүрөйүн, эшиктен түртүп баратса түшүндүрөйүн, акыркы жолу түшүндүрөйүнчү деген күндөр болуптур байкелеринчи. Болду чык, болду жумуштан чыгасың деп кубалап чыккан күндөр болгон экен да. Жаңы жылда бир концерт коюп атабыз, эл толтура, зал битком. Индийский кино, пародия кылып ойнойбуз. Jamila деп мен чыгып, Данияр деп Митхун болуп мен чыгып, иши кылып, анан ушинтип тегенени бийлеп индийский ойноп таган жерибиз бар. Анан көп жылдан бери аны ойнойлук болчубуз. Концерт коюп атып эле анан биз элдерден суроо талап чыдачыбыз. Азыр эмне номер ойноп берели деп. Анан баары тең индийскийди ойноп бергиле деп катыштыптыр. Анан балдар индийскийге даярдангыла, акыркы номер индийский деп эле зып болчу. Чуркап барып эле баягы индийский шымды илгертеден кийип жүргөн шым болчу. Кийсем эле могу жоон сандан өйдө өтпөйт. Семирип кеттирим да көрсөм мен, уже 5-6 жыл ойноп калгам. Эмне кылсам да анан, батпай атат, башка шым кийейинчи десем, Раматылык Марат. Ушул жарашат, ушул кийге эчтеке болбойт деп батыр алдыгы илгерки материал чыдайт деди. Эмне кылсам деп анан улуу сөздө уят жок. Ички кийимимди чечтим да. Шымды кийдим дагы. Мондай баса албайм, араң басып барып эле сахнадан секирип чыккан жерим бар болчу. Данияр, друг, бедных, помоги нам дегенде эле. Секирип чыксам эле бар деп эле айырылып кетсем. Алдымдан карасам жакшы алдым бүтүн экен. Монту артында кармасам эле эч артында тургандар жатып калыптыр. Кыздар, балдар ошол жакта тех состав жерде жатып алып жүрүп атат. Анан баары көрүндү да мен алдымдан секирип чыктым. Балдар менен жана Марат, Назымдар болуп мушташкан жерибиз бар. Мен чуркап барып секирип барып эле Маратка жаштым. Марат элге көрсөтпө, шым айрылып кетти мен. Десем эле алда түшүнбөй калыптыр. Урсам алып чуркап келип өзүн шымырап коет. Меники десем түшүнбөйт экен. Же сахнадан кете албайм. Ошентип тегеренип бийлеген жерибиз бар болчу. Назым менен Марат экөөбүз атпай. Элге карат деп. Ичимде эч ким жок деп кыйкырып атам. Тигилен кой элге карап давай соңура до конца күлдүрөбүз элди дейт го. Жиндисиңер токтот. Артты көздөй. Пойдемте ко мне домой деген жерибиз бар болчу. Артты көздөй басып баратып, колум менен мынтсам, даже колум жаппайт го жана айрык жердечи. Шамал ыркырап келет деп койгуштуң болчу. Артты көздөй чуркап барып эле, пойдемте ко мне домой деп чыркап эле мынткан бойдон кетсем, аркамдан баары чуркап каткырып күлөт десең, эл ар жак, эл түшүнбөйт, эмне күлүп атышат булар депчи. Биз бери жакта кырылып, эле директор басып болуп, жерге жатып алып күлүп атышат баары. Андан кийинки сөздөрдү айтып эле койчу. Мен жөнүндө далай сөз болду аякта. Анан ошентип бир катуу кыргаан каткырык болгон да. Андан кийин эчак болуп калгандырсың азыр. Андан кийин, конечно, андан кийин тиги камчыныкы шымы
топчусу чыгып кетсе биягы мынтип койсом монтип кармап туруп höйт деп туруп мушташып жерден мен кеттим тигип келе калайын деп чыгып кетип калып атпайбы сахнадан жалгыз мени таштап коюп. Спектакль учурунда. Жок, концерт убагында. Ошол эле индийскийди башка күн ойноп. Ага чейин беле же. Анысы кандай мен айрылып кетсе да до конца ойноп чыккам, аты камчы чуркап чыгып кетип кайра башкасын кийип келип анан экөөбүз мушташып. Ал убакта инсценировка кылып турдуңуз да элди алаксып Эми эмне кылабыз? Кудам башал деп кыйкырып ары бери басып жүрдүм тиги митхонду ойноп. Мен кошо чыгып кеткенде болбой калмакта. Дагы жакшы камчы чуркап чыгып эле балдар шымды аярдап туруп башкасымды кие калып кайра чуркап чыгып калды. Ошондой моменттер көп болот да. Кандайдыр бир ушундай мүмкүнчүлүк болуп маданият министри болуп калсаңыз, биринчи эмнеден баштайт элеңиз өзгөртүүнү маданият жаатында? Маданият министри болуп калсам, ушундай талап кылмакмын, зарплатты көтөрүп бергиле деп актерлордуку. Именно театрда иштеген. Анткени мындай да актерлордун да ар кандай болот. Кээ бирөө тамада болуп кошумча акча табат, кээ бирөө ырда бийип кошумча табат, кээ бирөө бийле бийип кошумча табат. Үй бүлөңүз жөнүндө айта кетсеңиз. Үй бүлөм ошол келинчегим, 7 балам бар, 5 эркек, 2 кызым бар. Жана башында айта кеткендей ошо чоңоюп калышты, улуусун Кудай буйрса, могу кичине күн жылыса үйлөйүн деп атам. Кайната болоюн деп аткан жокпуз. Эми менден кандай кайната чыгат билбейм, но болуш керек болуп атат да уже. Көңүлдүү, ак көңүл кайната болсоңуз керек. Элибизге, биздин көрсөтүүбүзгө болгон каалоо тилеңизди айта кетсеңиз. Эми жаңы ачылып жакшы нерселерди баштап аткан экенсиңиздер. Мен сиздерге ийгилик каалайм. Аудиториясы, көрөрмандары көп, миллион деген просмотрларды алган YouTube каналынан болуңуздар. Рахмат. Биз ушу каналга баралы, биринчи ушуга барсаң көп просмотр алабыз деп эле туралы. Буйрса. Ошол. Келгениңизге чоң рахмат анда. Көңүл бөлгөнүңүзгө жакшы, кызыктуу маек болду деп ойлойм. Дагы көрүшөбүз буйрса. Чоң рахмат, аман болуңуздар.